Мен ушул сиздердин бүгүн жыйналганыңыздарды, ушул жерге келгениңиздерди мындай бир каарым жок экен. Себеп таң эртең менен кирип кеткенден азыр чыкканга чейин ошол бир залда отурабыз. Ошондой биз азыр айтышты. Ушу кишилер турат чыгып бир рахмат айтып коелу деп чыгып. Келгениңиздерге, колдоо көрсөткөндөрүңүздөргө баарына рахмат айтып коелу деп. Анан сөздөр болсо кесиптештер айтса керек. Урматтуу туугандар, күрөшенин баштап. Бул чын айтканда күтүлгөн чечим болду. Бийлик Матумаров көрүнүш келбейт да жоопкерчиликте. Бүгүн чечим болду. Бирок бир жагынан бул чечим сөзсүз эле эртең камоого алып барып келген чечим эмес. Жоопко тартылыш болушу. Негизги максат ушул кишинин тилин кыскартыш керек. Сүйлөбөсүн, суроо бербесин, микрофонго жакындабасын деген максат болуп атат. Эми кандай болсо да бул жакшылык менен бүтпөйт. Биз тарыхыбызда көп нерсе болгон. Ким болгон, каякта азыр баарын билесиң. Бир гана силерге чоң рахмат ушундай колдоо максат менен келдиңиздер. Буюрса дагы келечекте көптөгөн иштер болот. Кечиресиз, картус редакциясы баягы сунуш боюнча 4 берене боюнча тең кылмыш 4 эмес 2 берене боюнча сунуш берилди. Биринчи берене боюнча биз Адахан Кесенбаевич менен чогуу бир кафеде чай ичкен жерде, табактар чыңгырап аткан жерде тыңшоо жүргүзүп ошол жерде мамлекеттик төңкөрүш жасаптыр деген сунуш берилгенmiş. Ал жерде комиссия баш тартты, андай жок депчи. Экинчи баягы эле Көкташ айылда Баткенде 275 метр асфальт жол курулган. Ошо мурдагы Тажикстанга караштуу жер болчу эле. Анан биз аны тажиктерден алып, кайра тажиктерге арендага бергендей болду. Анан ошол туура эмес болду деп 2008-жылдагы протоколго шылтоолоп жоопко тартабыз деген аракет болду. Канча депутат макул, канча депутат каршы добуш берди силер? 61 макул, 18 каршы. 18 батыр бар да. Ушул макул добуш бергендер боюнча пикириңиз кандай, Саматович? Макул деп добуш бергендер боюнча кесиптештер өкүлө турган нерсе. Мындай болбош керек. Сөз эркиндиги бир гана жаранга эмес, депутаттарга да таанылат. Эгерде депутаттарды ушундай жол менен жоопко тартып турган болсо, анда эртең жогорку кеңеште бирде киши силерде бирде сөз калбаган. Экинчи маселе буга чейин каралды эле го. Эми уларга суроо. Каалаган учурда карай берет экен да. Исхак Саматович, суроо. Азыр Кадамжай районунун Баткен эли, Баткен районунун 2 район, Иши Ош областынан биз барабыз деп мүмкүн элдер сиздерге айткандыр, кайрылуу жасап атышат. Эгер азыр жаман чечим чыга турган болсо, Матумаровго каршы биз Бишкекке чейин барабыз деп атышат. Бул жерде айымдар сүйлөп атат. Уже соцсеттерден кеч кол бошогондо көрөсүздөр. Күтүлбөгөн кадамдарга барабыз деп атышат. Эгер ошого барсак, Адахан Кимсанбаевич аны тыябы тыйбайбы? Сиз жооп берип коюңузчу бул киши үчүн. Мындай да. Мыйзам чегинен чыкпаш керек. Ошону күтүп атат. Бир адам экинчи адам көзүн көгөртсө, мына формачы менен кесиптештерим силерди бир замат карматып, эртеси күнү ушуну Матумаров уюштурду деп айтат. Бирөө менен Баткенде урушуп кетсе, Матумаров уюштурду деп айтат. Жамгыр катуу жааса да Саратовда бирдеме болсо, Матумаров күнөө деп айтат. Ошондуктан кайсы кадам болбосо да элдин өзүнүн эрки, бирок абайлап сак болуш керек. Болгон ушул. Болду. Рахмат. Дукту түшүрбөң. Дукту түшүрбөң. Макул болот деп ойлодуңуз эле. Сиз канча депутат макул болот деп ойлодуңуз эле? Сиз негизи күттүңүз беле ушундай жыйынтык чыгарды? Ооба. Мен күтүш керек да, адам реалист болуш керек. Кесиптештерим келип айтып атпа, мени кечиресиз. Билесиздер, бир улуу окуя болгон да. Фельдмаршал Кутузов 1812-жылы Наполеон келгенде өзүнүн пикирин берип, башкы командачы катарында ушундай дегенде аны падыша туура эмес кылдың деп аябай каттуу жемелегенде каттуу бир жазалаган. Кийин Кутузовдун пикири туура болуп чыгып, Наполеонду Парижге чейин кууп барып, жолдо кетип баратканда bir ооруп калды Кутузов. Анан чатырда жатса, падыша келип, Михаил Илларионович, мени кечир дейт да. Десе, ошондо Кутузов мыкты жооп берет.
мен го кечирем. Кудай кечирет болду экен сени деп. Ошол сыяктуу мен бул кесиптештеримди кечирем. Ошол деп трибунадан айттым. Ошол кесиптештериңиздин атын так айтып кетесизби? Кимдер экенин эл билсин. Мындай жашырын добуш берди, бирок биз билебиз. Жок, аттарын атайсызбы ошо ким келип? Аттарын аларга басым болду деп айта аласызбы ошол? Жогору жактан басым болду деп. Аларга басым болмок турсун, кээ бирлерине кээ бир жакшы сыйлыктар убада берилген. Түздөн түз тапшырма берилген дейсизби ошондо? 100%. 100%. Болбосо алар келип ыйлап айтты мага. Түшүнүп турасыз, көрүп турасыз, билип турасыз деп. А эмнеге алардын атын ата албай жатасыз? Жок, билесиз да сиз кимдер катышкан? Карындашым. Мен билем. Туура келбей калат. Баарыбыз эле билебиз. Алар да билет. Биз Эл да билбейбиз. билет. Азыр саапсыңар туруп айтып атат. Эл да жакшы билет ким эмне болуп аткандыгын. Баарын билесиздер. Ошондуктан мындай кылабыз эми. Эгерде кандайдыр бир жол менен болсо, мен 3 күндөн бери Исхак Разаковдун китебин окуп атам. 61-жылы пленумдагы стенограмманы окуп атам да. Кайран кыргыз 62 жыл өтүптүр. Бир кадам алдына жылып атабыз. Ошондо дагы ошол жердекилердин бүтүндөй баарын чыкпай турганда бир гана Усьянов деп Тяншан обкомунун экинчи катчысы ошол киши гана чыгып туруп аябай каттуу баа берген экен Москвадан келген комиссияга. Бүгүн ошол комиссияга баа берген биздин кесиптештер болду. Гүл Ахматкулуна, прокуратуранын кызматкери, прокуратура кызматынын полковниги, сабаттуу, дасыккан инсан Исхак Абсаматович, Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияда белгилүү болуп калган саясатчы. Бизде ошол кээ бир кызматтарда иштеген азаматтар бар арабызда. Бирок мындай ишенип койгула. Былтыр эсиңиз бирок жабык өткөндө былтыр айттым эле да, мен бир калемди алып алып. Муну калем. Муну калем десем ооба калем. Азыр калем деп добуш бересиңер. Бирок эртең кожоюн. Бул калем эмес, кайчы экен десе кокуй жаңылып калыптырбыз. Бул кайчы деп добуш бересиңер деп айтканмын. Мына 1 жыл 3-4 ай өткөндөн кийин ошол окуя кайталанды да. Былтыр эле баш тартып 100% бул туура эмес деп кабыл алган чечимди быйыл сал-пал бар экен деп чечим алды да. Ушундай болуп калды. Адахан Кесанбаевич, алдыңкы аракеттер кандай болот эми? Ким болуп калды бүгүнкү күндө? Эл душмандары. Аны эл чечсин. Эл душмандары. Эл берсин баасын. Кожоюнда отпайсызбы? Бизде бир 2 кожоюн бар дегенде түшүнүк бар да, ошол кайсысы тапшырма берип атат, ошону ачыктап Экөө дагы, 3өө дагы, 4өө дагы азыр. аттарын атап коесузбу? Ыңгай суроо бербегиле да. Жок, кожоюнда отпайсыз, кожоюндар көп деп айтып жүрөт. Түшүнүктүү да. Кыргызстандын кожоюну ким экени элдин бардыгы. Ооба да. Суроо берип кыйнабагыла да. Жок, атын атап коюңуз да ошончо болгон. Азыр сизди коркуттук катарга алып атат. Болбойт. Биз колдоочуларыбыз уруксат бербейбиз. Дагы аксакал. Кеңеш аркасында добуш жыйнасак болобу? Кол жыйнасак. Эми ал элдин эрки. Конституция боюнча элдин эрки бар. Укугу бар. Ошондой. Аны ким кандай чечим кабыл алат? Мен азыр бул киши мындай каймана Исхак Абсаматовичке бербеди. Эгерде эл ушундай чечим кабыл алса, бул киши токтотпойбу дегендей кылат. Биз айтып атабыз. Бийликтин бирден бир туткасы эл. Биз колубуздан келгенин баарын жасадык. Аны көрүп атасыздар. Сиздер кандай чечим кабыл аласыздар, ал сиздердин эркиңиз. Болду, рахмат. Жарайт. Рахмат. Сүйлөштүк. Сиздерге рахмат. Алыстан, жакында, мына мен көрүп атам. Аксыдан келген кишилер турат. Баткенден келген. Ал ошол Көкташтан жашаган. Каракулжа. Ноокат Каракулжа бар. Каракулжа бар. Рахмат. 5-чи микрофон өчпөйт. Өчпөйт. 5-чи микрофон өчпөйт. Жакшы. Ийгилик, аманчылык жараткан, бизди ушул жолдо жараткан, бул жолдон кылдай кыйшайбыз. Эл биз сиз менен Парламент таркасын. Парламент таркасын. элдик депутат. Рахмат. Аманчылык, жакшылыкта жолугабыз. Рахмат. Жакшы болуңуздар. Жакшы. Дагы бир жолу рахмат. Ийгилик болсун. Духту түшүрбөң, Адахан Кесанбаев. До конца дейт. До конца.
До конца тұрыңыз, до конца. До конца болбойт ешқашан. Қандайсыз? Қандайсыз? Git de alıp baylar.